Кутманды күнүңүздөр менен Бишкек кабар юткунан каттаучулары, сиздер азыр Бишкек кабар юткунан көрүп жатасыздар. Бүгүн 2021 жылдын 21 августу, вторник Бишкек. Биз эми кезекте ушул Mazda 6-ны обзор кылабыз. Ото жакшы абалда базарга чыгыптыр. Болгондо дагы тез арада сатыш керек деп сурашулу. Нээси жасаш керек, нээсин каратыш керек, боло турган баасы канча болду экен деген суроолор болсо, мен машинаны полностью көргөн арасында мен толук турдуу маалыматтар алып берем. Видеону агына чейин көрүп туруңуздар. Бул негизи Mazda 6 2003 жылкы, объем 2 бензин, расход жүзүнө 8-9, механика $3800. Европеец. Ушул эки номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы, протектору 205, протектору проценти жакшы, размери 205-ге 55, 16 размерде. Мен биринчи полный тартып коеюн. Бул Мазданы негизи любительдери башка унааларга салыштырмалуу арбын, бирок мындай кызыгып жакшы автоунаа деп карагандар өтө көп. Азыр эми биз салонун ачып көрөлү. Бүт эле комплект стеклоподъемниктери электрический, бэклокасы бар. Ошондой эле азыр поликтер дагы ушундай бүт комплект 3D поликтери салынган. Артында кошо тарбуз менен, эгер кимде ким алса, ошол тарбузду кошуп берем дейт. Мына азыр эми ключ ошол жерде экен. Ушундай ключ. Азыр толтуруп көрөбүз. 274 миң. Салон ушундай көрүнүш. Мисалы торпедалар кээ-бирки машиналардыкы царапина болуп кетет бул жердечи, панелдердечи. Бул автоунаада андай нерсе жок. Состояниясы жакшы, мультирул. Бүт жерде кнопкалар бар, звуктуку, башка нерселердики бар. Артыңкы отуруштары ушундай көрүнүш. Потологу жакшы. Анан дагы отуруштары кээ-бирки машиналардыкы мындай кыймылдап кетет. Мунуку мисалы асты бошолуп калат го. Бул андай эмес, андай эмеси жок. Катуу турат, жакшы. Эми бир отолдуруп да көрөлү машинаны. Эми биз бул жактан моторду да ачып көрөлү дагы. Ачылды. Эми арткы эмеси көрүнбөйт. Азыр биринчи алдын көрөлүчү. Эми азыр ушул моторду дагы сиздер көрүп кетсеңиздер болот. Мотор май жебейт, ачканда расход кылбайт. Анан дагы коробка салып, дыга салганда эч кандай дырга этпейт дейт. Мисалы айдап баратканда скоросттон алмашы же болбосо токтогон кезде скоросттун жана иштеши эч кандай титиреп вибрация жок дейт. Азыр багажды дагы ачып көрөлү. Азыр эсиден мен өзүм башында эле толук түрдө сурадым. Мунун жасала турган эч нерсеси жок дейт. Только баасын гана келишибиз керек. Эсине оформить этиш керек, желательно кааласа дейт. Болбосо доверенность жазып беребиз. Ошо доверенность менен айдап жүрө берсе болот дейт. Дөңгөлөктөрү мына ушул өзүңүздөр көрүп тургандай эле бүт комплект ушундай дөңгөлөктөрдө. Мен сиздерге буга чейин дагы алдын көрсөттүм. Азыр бул жерден дагы көрсөтүп кетейин. Коробкасы механика. Жанагы чек неден жанды деген суроолор болсо, азыр мен ушул чекти сурайын. Чек не жанып калган? Как чек? Да. Наверное, катализатор снимали.
Катализатор снизу. Из-за этого он горит чек. Катализатор нету, Да, да? нету. Я не знаю, не смотрел. Из-за этого, да? Да, я не снимал. Из-за этого, да. из-за этого, да? Из-за этого, конечно. Только из-за этого он горит. Ошол автономный булар сатып алганга чейин ошо катализаторун чечип калышкан экен. Ошол катализаторду чечкенден кийин ошол чек жанып калган окшойт деген ойлор бар экен. Ал ошондой деп атат азырчы. Чек ошол айынан жаныптыр, бирок катализаторду булар өздөрү чечип алган эмес экен. Болгону ошо катализатор гана чечилип калыптыр, калган жактары жакшы дейт. Номер кимге ким көрбөй калган болсо, ушул дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Ошол номерге чаласыздар. Боло турган баасы, мен өзүм бул жактан айтып коеюн, $3500. Реально азыр келип алам дегендер болсо, беребиз дейт. Достор, эгерде сиздерде дагы ушундай шаарда сатам деп жүргөн автоунааңыздар болсо, бизге WhatsApp аркылуу кайрылсаңыздар болот. Биздин номерибиз 771 55 17 96. Ошондой эле YouTube'да главный шапкабызда дагы турат номерибиз. Ошол номерге байланышка чыгып чалсаңыздар болот, сүйлөшөбүз.